Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы журналист, белгилүү журналист, адабиятчы Эсенбай Нурушев агай. Эсенбай агай, сиздин келгениңизге абдан кубанычтабыз. Кош келипсиз. Рахмат. Көптөн бери студияга сизди чакыралы деп жүргөнбүз, чакыралы күндө келди. Эсенбай агай, айтсаңыз, мына бул бүгүн сөз кыла турган темабыз бул баягы кыргыз тарых маданиятындагы баягы революцияга чейинки деп коелу, ошо маданиятындагы негизи эле мындай философиялык ойчулдар баягы мындай көп белгисиз болуп келгендей да. Анткени биздин илим өзгөчө баягы философиялык илим дейбизби, ошондой ойчулдар дегенде эле биз көбүнчө баягы антика, баягы Греция, байыркы Рим, байыркы Греция, батыш Европа, анан эң жакынкы баягы орус ойчулдары жөнүндө сөз кылабыз да. Кыргыз ойчулдары дегенде эле баягы заманчыларды, балким, ошолорду айтабыз, айрым төкмөлөрдү айтабыз дагы. Негизи мына сиз ушул жөнүндө айткан оюңузду угуп калдым. Чынында андан дагы кеңири, андан дагы терең. Негизи кыргыздын баягы кени деп коелу, ушул ойчулдук, философиялык ой жагынан. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, эмнеден баштайт элеңиз ошондо сөздү баштаарда? Эми мындай да. Бизде мына ушу шумерлерден баштайлычы. Шумерлердин эң белгилүү атактуу жанагы эпосу деп коебуз, бул баатырдык эмнеси ошо жанагы Гильгамеш деген, Билгамеш деп айтып жүрүшөт. Анан ошондогу көп нерселерди карап турсаң, биздин кыргыздын элдик дастандарында, элдик чыгармачылыкта бардыгында бар да. Ошолор кандай ойлосо, биздин ошол эпостогу каармандар деле дүйнөнү ошондой көрүп, ошентип ойлошот. Маселен, жана Гильгамеште бир барабан жердин түбүндө калып калат да, барабан алып чыгам деп кайра кирип, анан чыкпай калат. Дүйнө жер алдындагы хтон деп коет, тиги гректер хтон деген, ошо жер алдындагы кара күчтөр менен кармашат. Таанып чыгат да, эмне бар экен деп. Биздин эртештүктө эле ошондой да. Эртештүктө кирип кетип, канча кишилер менен жер тыңшар Мамыт, Көрөгөч Мамыт, дагы мындай алып караш иши кылып көп менен таанышат ошол жерде. Аркы дүйнө, жер алдындагы дүйнөнүн. Анан биздин эртештүк канчада чыгат жердин үстүнө, жанагы алып караштын эмнеси менен кайра келет да. Анан ойлойсуң да, бу ошондо мунун өзүндө бир жөн эле бир окуя эмес, ошол дүйнөнү таануу. Бул эмне деген дүйнө деген сыяктуу көз караштар жатпайбы? Анан жер алдында тиричилик барбы? Бул эмне деген нерсе? Жалаң эле жердин үстүндөбү жашоо, жердин астында да кандай болот дегенде. Ушул көз караштан алсак, ошол биздин ал эртештүктү ким бирөө жөнүнө отуруп алып жаза койгон эмес ал. Эл өзү чыгарган, эл өзү канча кылымдап, тиги улам-улам өнүктүрүп отуруп, чоң эпоско айланган, кенже эпоско айланган. Анан ошону түзгөн автор, биринчи автор тиги. Ошол эле жанагы шумерлердин философундай болуп ойлонуп атпайбы? Бул дүйнө жөнүндө, бул турмуш жөнүндө, бул болмуш жөнүндө, бул бир деп кой. Эң башкысы мен жана Айтматов жөнүндө бир китеп чыгардым эле, ошондо жаздым ушунун баарын. Кайсы кандай китеп, аталышын айтып болсун? Айтматология деп, Айтматология, Жамиле жана улуттук эрос деген китеп. Анан андан кийин муну эмнени алсак, Кожо жаш. Кожо жашты Айтматов деле келтирет дегенде мындай келтирет. Мына Суречки менен Кожо жаштын күрөшү. Бул бардык мифологияда бар. Көп элдердин мифологиясында бар да ушундай. Жаратылыштын күчү менен адамдын күчү. Эми азыркы заманда бул өтө актуалдуу болуп келди. Экология маселесине. Азыр айтып атпайбы, мына антропоцентризм деп коет илимде. Адамды дүйнөнүн борборуна койгон илимди антропоцентризм дейт. Биз адамды ошо дүйнөнүн башкы биринчи ордуна, башкы тагына
койдук эле бу адам дегениң болбойт экен, дүйнөнүн баардыгын түгөттү, ресурстарды жоготту, курутту, эми биоцентризмге өтүш керек деп. Башкача айтканда, баягы жаныбарлар менен, макулуктар менен мамиле түзгөнгө, жаратылышты, табиятты кадимкидей эле адамдын турмушундай карап, булардын да жаны бар, булардын да өзүнчө бир ааламы бар, ойлогон андай деген сыяктуу. Ошондой нерсеси бар деп, азыр дүйнөдө ошол биоцентризм алдыга чыгып атат. Ошол илимде тенденция. Бу адам деген антропоцентризм негизинен Европада неткен. Бизде болсо мына байыртадан эле ушул биоцентризм биздин эпостордо, жомоктордо, ушу биоцентризм алдыңкы орунга чыгат. Кожо жаш маселен Суроцкинин жанагы каргышына калып, зоодо калып, аскада калып өлүп атпайбы? Ошол Каракул Ботом. Каракул Ботом, Айтматов ошол Каракул Ботом менен ушул кожо жашты аралаштырып, ошондо жанагы Гүлсуратында жазат. Эми Каракул Ботомдо ошондой, карабайсыңбы? Бирөөгө жамандык кылсаң, ошо табиятка жамандык кылсаң, ал айланып келип сенин өз керт башыңа тиет деген маани жатат. Анан муну тиги Батыш Европадан, тияктан, дүйнөлүк тияк бияктан издеп атпайбызбы? Ой, ушундай экен деп. Биздин өзүбүздө эле турат. А мына 17-жылымда экен, мен азыр атын унутпадым, британдык бир культуролог болгон. Маданияттануучу. Маданияттануучу. Ошол биринчи айткан да. Бул мына артта калган элдердин маданиятын төмөн турат. Анан булар жапайы, көп нерсеси жок деп текеберленбеш керек. Ошол алардын маданияты биздей эле маданият. Болгону алар бизге окшоп жанагы көп нерсени түшүндүргөндө философиялык түшүнүктөр менен, илимий категориялар деп коет да. Ошолор менен түшүндүрбөйт. Алар башкача ыкмада, башкача усулда, башкача бир ракурста түшүндүрөт деп. Элдик жомоктор. Биздики эми акыл, насаат иретинде айтылат, акыл насаат иретинде. Эми кээде насаат деле айтпайт. Кыргыздын жомокторучу. Көзүңдү ач, анан мындай кыл, андай кыл деген көптөрүнүз ошол окуянын өзү. Түшүнсөң түшүнөсүң. Баягы Райкан айткандай, түшүнсөң түшүнөрсүң, түшүнбөсөң дагы бирөөнүн мээсин бүтүрөсүң дегендей. Дал ошондой ойлор жатат да. Ошонун бардыгы философияда. Ошонун бардыгы ой. Анан аларды жакшылап изилдеп карап көрбөстөн биз тек гана окуясын карап атабыз. Айтып коебуз. Ушундай. Ал окуяны эмне үчүн ошентип берип атат ушул окуяны? Каракулду тиги атасы эмне үчүн атып алды? Унун бир башка бир динге аралаштырса, муну дароо түшүнөт болчу. Мына андай деп. Ал жерде дин деле жок. Биздин эпостордочу. Болгону ошо жаратылыш, табиятка кандай мамиле жасасаң, ал сага да ошондой мамиле жасайт деп. Эми мына европалыктарды айтып атабыз, ошолордун бир акылман сөздөрү. Маселен, Гегелдин көп нерсеси бар да. Дүйнөгө сен акыл эс менен карасаң, дүйнө да сага акыл эс менен карайт дейт. Башкача айтканда, жаратылышка, айлана чөйрөгө, табиятка дагы акыл эс менен карасаң, акылдуу, эстүү мамиле жасасаң, рационализм деп. Мамиле жасасаң, ал да сага ошондой мамиле жасайт. Мына ошол Каракул Ботомдо эртөштүктө тиги кожо жашта ушунун баары бар да. Ой да мунун баары. Эми ушуну изилдеп ошол батышка ылайыктап алыш үчүн эмес, эми дүйнөгө таанытыш үчүн ошол жалпы баягы илимий коомчулук кабыл алган категорияларга салып, изилдеп алып чыгуу аракеттери болгонбу Кыргызстандын илиминин арасында? Анча-мынча болгон. Таптакыр эле карашкан эмес деп айтыш кыйын, бирок кеңири жайылткан эмес да, жайылтылган эмес. Мына британдыктарда, Ричард Докинс деген бар.
ошол мына илимий ушундай нерселерди, илимий популярдуу нерселерди жайылтат да бүткүл дүйнөгө англис тилинде. Бизде ошол Ричард Докинс окшогон бир адам чыкса, ушулардын бардыгын изилдеп, анан кийин ошо кыргыздын эле өзүнүн тилинде, жөнөкөй тилде элге жеткирип айтып берип турган окумуштуу болсо, ал такай. Башка эч жака кийлигишпей, кирбей, негизинен ушул маселени өзүнүн башкы кесиби кылып алган адамдар жок болуп атпайбы. Анан бизде азыр философия боюнча, теги андай мындай маселелер боюнча докторлук же болбосо кандидаттык иш жактайм десе эле тигилер туурап кирип атпайбы. Вот биздин өзүбүздүн эмнелерди алып караганда бардыгы бар. Мен жана ошол китебимде жаздым, мен өтө жаман өзүм мактайт дейт го. Айтыңыз, албетте. Мына сүйүү маселесинде эле. Олжобай менен Кишимжан деген эмне деген дастан? Жөн эле ушундай болуптур деп анан акындар айтып койсого тыңшап уга беребиз. Анан кийин Аксаткын менен Кулмурза деген бар. Ошолорду жакшылап казып, аңтарып, бул эмне үчүн Кыргызда ушундайлар болгонбу, болгон эмеспи? Болгон да. Анан жанагы адам укугу, гендердик теңчилик деп кыйкырып атпайбы азыр? Ошонун баары жакта жатат. Карап көрсө, аңтарып көрсө, бүт ошол жакта. Бул азыркы биз коюп аткан маселелер Манаста да толуп атат. Катмар болуп жатат. Анан ошолордун баарын алып чыкпастан, жөн гана тиги батыштан, тияк бияктан, Европадан келген бизде теориялык философия болгон эмес да. Теориялык философия болгон эмес. Анан тарыхта болгон эмес. Жазма тарых. Бизде ооз-эки тарых, историография жок болгон. Ооба. Ооз-эки тарых, ооз-эки философия, oral history деп коет, oral философия. Ушулардын бар болгон да. Memory studies деп да. Анан кийин жанагы сен айтып аткан мемре деген дагы, мемре память деп коет орусча. Эс тутум. Мына Манаста азыр аны эс тутум деп айтып атпайбызбы? Манаста жөн эле жүрөт, эстем депчи. Эстем? Эстеми кыйын бул элдин эжелкисин унутпас деп. Карабайсыңбы? Эжелкисин унутпас деп. Анан бу азыркы кезде мына көп генетиктер, ошолдо биологтор көп далилдеп атпайбы? Бул жанагы тукум аркылуу келүүчү информация, маалымат. Бул чынында эле болот экен да. Ал ошол тукум аркылуу берилет. Анан жанагы тукум бузулганда мутация деп коюп атпайбы? Мутация болгондо андан аркысын кийинки муун, андан аркысын унутуп калат экен дагы. Анан ошол жаңы атасынан, жаңы ата-энесинен баштап келаткан тарыхты эстеп калат экен. Манаста бир эпизод бар. Тиги Каракытайлар Манасты кармап келгиле деп кайра күчтөрүн жөнөтөт эмеспи Эсен хан. Анан биринчи келгенде кубалап жиберет Манас, жаш. Анан экинчисин анан кол топтоп келишет да. Келгенде анан Жакып менен Ак Балта анан бир-эки аксакал чогулуп акылдашып калат да. Эми урушса урушайлы, бирок ураанды ким деп салабыз депчи. Кандай уран менен деген клич, боевой клич орустар айтканда болуш керек да. Ошентип турса эле жана Манас жайда катына минип эле Манас деп кыйкырып кирип кетет да. Анан баары анын балдары, турган балдары бүт Манас деп кирип кетет. Эми мындай бир ой келет да мага кээде. Бу Манас чынында чоң жинди деп айтылат. Ушунчалык чоң жинди болгондо деле өзүнүн атын кыйкырып жоого кирбейт да. Жоого кирбейт. Демек бу Манас деген түшүнүк илгертен калган, байыркы бир кездерден калган ошол гендеги тукумдагы информация болуш керек, маалымат болуш керек депчи. Жана генетический информация деп атпайбы орустар. Ошол анан ушундай кезгенде шарт эсине келип кетип анан кийин ошон уруп кирип кетип атат. Анан азыр көп көз караштар, божомолдор бар. Манас дегендин өзү мына аз деген эл болгон экен депчи. Ошондон чыккан мен азмын деп,
Анан кыргызды да ошентип айтып атышат. Бу кырык астан чыккан деген сыяктуучу. Анан ушундай ойлорго, ушу тарых тияк буягын казганга ушундай ойлорго жетелеген жерлер, эпизоддор бул Манаста көп да. Биздин башка эпостордо, элдик чыгармачылык биз чыгармаларда. Ошолордун баары мындай тереңдеп, жакшылап казып окугандын ордуна биз тек гана үстүртөн өтүп кеткенбиз да. Эми Манаста силер биз мына көпчүлүк баягы масса бул героика, баатырлык, жортуул, бу тигини чапмай, тиги менен чабышмай, анан кийин аягында душмандардан, тиги абоке көбөштөрдөн каза таап деп, ошондо Коңурбайдан каза таап деп, ошентип эле айтылып коюп үстүртөн да. Ошо сиз айтылбай калган, байкалбай калган терең катмарларды эми ошону алып чыккан авторлор болгонбу, ошолордо аракет болгонбу? Эми болгон анча-мынча, бирок терең эмес. Азыркы кездеги алып чыкканда дагы азыркы кездеги илимдин деңгээлинде ошол эле Европадагы, дүйнөдөгү ошол эле биоцентризмдин көз карашы менен алып чыкса, Манасты изилдеп ичине карап көрсө, көп нерсе тапса болот. Анын кумайыгы эмне деген нерсе? Каныкейдин кабыргасын сындырата өттү Манас. Ошо күчүктү жакшылап бакпай койгонун үчүн деп эле. Анан башка дагы маселелер бар да. Анан мына боомдун ичиндеги урушта, тиги эмнелер кармашат, сыйкырчылар кармашат. Кыргыздын сыйкырчылары, анан калмактардын сыйкырчылары калмашат. Анан ал сыйкырчылар каяктан чыккан? Эмне деген нерсе? Чын эле ошондой нерсеби жок деп. Бул байыркы мифологиянын, эң байыркы мифологиянын эң башаты ошолордо жатат. Ошол нелерде. Анан ошол жерде айтып атпайбы? Тиги калмактын сыйкырчысын жеңип, афсын окуп деп айта беришет да. Баягы сыйкырдын дубасын окуп, анан бири-бири менен бир туруп башка нерсе болуп калат, бир туруп тоо болуп калат, бир туруп от болуп, ушундай. Анан бул эми ошол эле гректерде, ошол эле тиги Европада толуп атпайбы ошол? Андан эмнеси менен айырмаланат? Ошо мына азыр эстеп отурсак, кичинекейибизден эле баягы мифы и сказки Древней Греции деп моундай китептер бар эле. Алардын мультфильмдерин көрүп чоңойгонбуз, Прометей, тиги Тесей, тиги аргонавттары дегендейчи ошон. Бирок чын эле эмнегедир алардын миф, легендалар, жомокторун тартса, жазса кооз, абдан мындай романтикалуу, биздики эмнеге андай болбойт деген чын. Эгер бизде кичине мынабу кино индустриясы, тиги искусствонун ушул жагы жакшыраак өнүккөндө, илгертен эле. Маселен, 20-жылдары, биз жаңы республика болуп, өзүнчө автономия болуп, ушундай жаңы эмне болгондо, ушундай күчүбүз болсо, ошондо баштасак мына Манастардычы, элдик өзеки чыгармаларды кадимкидей эле жанагы мультфильм кылып, балдар үчүн. Ой, далайга кетип калмакпыз да. Жок. Азыр ойлонуп атабыз, ушулар жасасак болобу экен, болбойбу экен деп. Ал жерде, ал тарапта далай биз эмнетип аткан, азыр көкөлөтүп асманга чыгарып пир тутуп аткан жанагы батыштагы эмнелердин бардыгы бар ошол жерде. Маселен, жөнөкөй эле нерсе да, бир Манаста айтылып атпайбы? Аялы адам дейт, күйөөсү ит дейт. Италынын балдары деген ошол жактан чыккан да. Карабайсыңбы? Баягы кентавр деп коет го. Ооба. Алаткак деп коет кыргыз аны. Кандай? Алаткак. Алаткак. Кентавр. Белинен өйдө адам, ылды жылкы. Жылкы. Ошону дагы айтып атпайбы тиги Манаста. Анан ушунун баары бар туруп, ушунун баарын айтып аткан адам жөнөкөй адам эмес да. Ойлонгон, ойчул, бу адам эмнеден турат, бу болмуш кандай, эмне деп, фантазия сөзсүз бар. Гипербола деген жана апыртсын. Бардык
чыгармаларды Европанын деле башканын бардыгында бар. Ансыз болбойт. Себеби ошол бул башкы мифтин элементи. Мифтен кийин эпос, эпостон кийин анан реалдуу баягы көркөм адабият. Биз көркөм адабият дегенде чынын айтканда азыр кээ бирлер айтып атпайбы бизде илгертен эле болгон деп. Ой болсо кана эми ошо китептер. Биз атүгүл мына Орхон Енисей жазмаларындагы, бул жанаң түрктөрдүкү деп макул болуп албадык. А иш жүзүндө ошол Орхон Енисей жазмалары бүт эле кыргыздын тилинде жазылган. Ошону эми илимде ушуну айта албай атабыз да, коркуп. Эми гана айтып баштадык го. Анан ушул сыяктуу көп нерселер ушу биздин оозеки философияда, оозеки ойломдо баягы эйдос деп коет тиги гректер. Бу ойлордун, кыялдардын ааламы да ар бир адамда жашайт. Сенде деле маселен сенде өзүңчө бир эйдос бар да, ааламың бар. Бала кезден билген, көргөн окуяларың бардыгы эсиңде да. Унут элек нерсе. Менде деле ошондой. Менин ошол дүйнөмдү сен көрө албайсың, сенин дүйнөңдү мен көрө албайм. Анан кийин соңку кездери ушул нерселерди баягы жазыш керек, айтыш керек деп атпайбы? Ошундан улам көп нерселер чыгып атат да. Мына силердин эсимде деген эмне эсиңде? Жөн эле эсимде деп бирөкөн. Эми бул биздин бул долбоордун максаты соңку бир кылым, 1,5 кылымдан бери айтылбай, жашырылып, расмий түрдө изилденбей калган нерселерди ачыкка чыгаруу да ошо. Ушундай окуялар көп болгон да, ушунда бар. Ооба, мына сиз леген миф эпос жөнүндө айттыңыз. Эми мына жазма булактарга келсек, мына 19-кылымдын соңу, 2-жарымы, 20-кылымдын башындагы биз мектептен кийинчерээк окуп калдык. Союз урагандан кийин ураардын астында заманисттер деп коет, заманчылар. Ошону гана бир аз кыргыздын философиясы дегенде эле ошолордон баштап гана бир аз сөз кылып коюшат. Айрым белгилери болгон ошо заманистердин, заманчылардын деп. Ошодон андан кийин эле жымжырт кайтадан. Мындай да, ошол мен айттым го, байыркы ойчулдарды, тиги байыркы жазма эмнеси бар, эмнелерди, ошолордун теорияларын деле салыштырып көрсөң бизге, ошонун баары бизде бар. Болгону аны алып чыккан, айткан, тигилердин катарына коюп түшүндүргөн адам болбой атпайбы? Ошол дүйнөнү, ошол шумерлер кандай көрүп, кандай кабыл алса, кыргыз деле ошондой көрүп, ошондой кабыл алган. Кыргыздын философу. Ошол дүйнө, муну бир болмуш. Ошол дүйнө тигилерге кандай таасир этсе, кыргызга да ошондой таасир эткен. Ошол аркылуу кыргыздын маданияты, салт санаасы, анан жанагы ойлом деп коет. Реалдуу турмушка таасир эткен. Бул жөнүндө балдарга айтылган жомок эмес. Ооба. Анан ошондо маданияты түптөлгөн, дүйнөгө көз карашы түптөлгөн кыргыздын. Туурабы? Канча замандан бери келетабыз деген. Ошонун бардыгы биздин маданиятыбыздын, наслибиздин жана нарк деп атпайбыз. Ошонун бардыгы ошол жакта. Ошол жактан түптөлүп келген да. Ал жөндөн жөн эле бирок бир жерде жазылган эмес. Маселе ушунда. Анан көп айтып атпайбы, тиги жанагы эле ошол британиялык жана илимпозго шилтеме жасап айта турган болсок, эч кандай айырмасы жок деп атат. Биз кагаз жүзүндө жазып сактап калганбыз, а бул элдер оозеки түрүндө эсинде сактап калган. Ошон үчүн жана Манасты айтып атат, эстеме кыйын бул элдин эзелкисин унутпас деп. А көбү эгер отурукташкан жазмасы бар эл болсо көбү унутулуп калат эле. Бизде дагы унутулбай келет. Ошону айтайын деп атам да, агай. Ошону айтып жүргөн, эстеп билип жүргөндөр азайып кеткен жокпу сиздин? Азайып барат. Сиздин ата-эне, апаңыз, мына менин чоң энелериме бир аз угуп калыппыз да. Андан азыр антип айтып берчү кишилер жок. Ошол эле баягы жомок иретинде дейин десең, бирок абдан эле моралдык, мындай бир мораль эмеси, мындай алым, мындай насаат катарында көп мааниси бар. Баягы мисалы чоң апам сиз айтып атсаңыз эстеп атам, баягы кылга кетек, курайсан, анан каканак башчы деген жөнөкөй примитивдүү жомоктой угулчу, бирок баягыда бир жерден окуп калдым ошонун бир вариантын да.
бул чынында эле абдан мындай терең. Алда аны мультфильм кылып тартсаң дагы куш экен. Ошону айтайын деген, ошол нерселерди айтып алып жүрүүчүлөр азайып кеткен жокпу? Азайып баратат, азайып. Алда ошондон да кол жууп калабыз. Жазмабыз да жок, оозеке айтып жүргөнүбүз да жок болуп калат. Жөнөкөйлүү бир неме айтайынбы? Мебеке менен Тебеке деген билесиң да? Ооба. Бала кезде окуткан. Ооба. Эки улак жол талашып, сүйүшүп кеткен сууга. Ой, эмне деген философия бар аял. Ооба. Иә. Ооба. Ал биз болсо жөн эле аны примитивдүү жомок катары эле каткырып күлүп ошон ал жерде чоң мораль жатат. Айтылбаган. Карабайсыңбы? А мындай эсиңе тутуп ал, көзүңдү ач. Анан андай мындай деп айтсаң ал өтпөйт. Ооба, жөн эле жанында угуп отуруп эле сиңип калган. Өтпөйт. Кайра жаман көрүп каласың. Бул акыл айта берет экен, насал айта берет экен деп. А жанагындай нерселер менен айтсаң, э? Чоң нерсе да бул. Ушул мындай маданият, ушундай баягы тарбиялоонун ушундай бир ыкмасы, жазмасы бар элдерде жок да. Улуттук педагогика, этнопедагогика деп коебузбу? Ооба. Бу алар унутуп калган мындайды. Алар деле илгерки доорлордо болгон, илгерки замандарда. Бирок алар унутуп калган. А бизде ошол бар эле. Ошолорду кичине сактап, азыркы заманга ылайыкташтырып, элге кайра кыргызга тартуулагандын ордуна биз унутуп калдык. Анан кийин жанагы ошондой жомокторду, тиги андай мындайларды айткандарды мамалар айта берет да. Эскинин кишилери деп коюп. Убагында түшүнбөппүз да, азыр эстесек. Эми ошо да бардык ушундай. Манаста дагы жанагы нелерди айтып атпайбы, тиги түштөн кийин акылына киргендерди. Ооба. Көчөнүн акылы түштөн кийин деп тиги кыргыз деле бекер айткан эмес. Ошолордун баары ошол жакта бар. Эмне үчүн учурунда айтпастан, баалабастан кийин баалайт. Конкреттүү бир мисал жөнүндө сурагым келип жатты. Асан Кайгы деген бир персонаж бар, кыргыз. Ал мындай трагик деп коебузбу, келет, Асан Кайгы боло бербечи деп, наалынчак деп терс мүнөздүү да айтылат да. Негизи ушуну изилдеп көрдүңүз беле? Бул кээ бир кайсы бир 19-кылымда, 18-кылымда реалдуу персонаж болгон дегендер бар. Муну Токтогул деген ырчы бар да. Романдын ырчуулу ошол заманда жашашкан экен дейт, жана Жаныбек хандын тушунда. Ушулар болгон экен дейт. Тиги Асан Кайгы да ошол кезде болгон экен дейт. Бул жалаң эле бизде эмес, биздин кыргызда эмес. О түрк неткен бүт, түркмөндөрдө бар, казактарда бар. Ошол ошондой персонаж бар, Асан Кайгы. Ошол Асан Кайгынын өзүндө тиги эмнесинде, мына күнчыгышта, мына индустарда ахимса деп коет. Айтматов да ушуну неткен. Ахимса деген бул жакшылык. Бирөөгө жакшылык кылуу. Ошо ахимсада булардын теориясында Махатма Гандинин китебинде көп чечмелеген. Кыбырап жүргөн кумурскага да жамандык кылбагын. Себеби ал деле сага окшогон макулук жаныбар, муну дүйнөгө бекер жаралган эмес деген сыяктуу насааттар бар да. Ошол ахимса деген булар философия кылып көтөрүп чыгып атпайбы? Ошонун бардыгы мына Асан Кайгыда жатат. Туурабы? Ооба. Эмнени гана ал ойлонуп жапа чекпейт, кайык чекпейт. Аны булар индустардан же болбосо башкалардан сурап алган эмес да. Биздин эле өзүбүздүн ата бабалар ойлоп чыгарган. Демек, биздин ата бабалар илгерки ошол кыргыздын философтору ойлонгон ойчулдары, ошолордой эле ойлонгон, ошолордон кем эмес дүйнөнү билген, тааныган, ошолор аркылуу жанагындай мифтер, уламыштар калып калган. Биз аны аңдай албай дагы эле жерип көпкө чейин эле жүрбөдүк. Асан Кайгы болсо болуп турду, анын эмнеси бар экен деп. Бирок ошонун өзүндө канча азыр биз айтып аткан мына биоцентризмди да ошол жерден тапсаң болот. Азыркы илимдин айтып аткан концепцияларын. Мына сага биоцентризм деп. Асан Кайгыда бүт ошол нерселер туюнтулган. Жөн жерден эмес да бул. Ошо Индия менен параллель келтирбедиңизби? Азыр эстеп кеттим да, ошо Индияны айтып жатсаңыз. Манастын апасы
чачкей жуунтуп атканда баягы бирок сууга жуунтуп атып ошол далысында бир бармак басым жерге суу тийбей калып кийин ошол найза ошол жерине тийип манастан айрылып манас каза болуп калып атат. Ошол германдардын бир легендасында Зигфрид жөнүндө жаңылбасам анда дагы далысында кайсы денесинин бир жерине бир бармак басым жерге ошол суу тийбей калып ал дагы ошол жерине ок жаңылып. Мен айтайын дегеним бул легендалар мифтер калктан аймактан аймакка өтүп мындай бир жылып алмашуусу мүмкүнбү, болгонбу? Сөзсүз да. Мына Жозеф Кембл Тетиги жакта германдар менен бул жерде кыргыздар. Ооба, Жозеф Кембл деген бар. Азыр бар бекен жок бекен билбейм. Ошо мономиф деген чоң эмгеги жазып чыккан. Ал дүйнөгө таанылуу эмгек. Мифологиянын, жомоктордун, түпкү булагы баардыгы эле бир жерден чыккан дейт. Бир жерден чыккан дейт. Анан ал таралып жанагы элдер, калктар улам бир коктудан аркы коктууга өтүп, анан кийин бири-бири менен катташпай тигандай мындай өзүнчө бөлөк боло баштаганда өзүнчө бир элементтерин кошуп алар. Ошол эле уламыштарга, ошол эле мифтерге өзүнүкү кылып алган дейт, улуттук. А түбү келип баары бирдей эле деп. Сен айтып аткан ошол нерселер баардык нерсе бар. Баардык эпостордо бар. Маселен, мына Чыңгыз ханды төрөлгөндө бир колуна қан уштап, анан бир колуна эмне уштап, май уштап түшкөн экен деп. Монголдор ушинтип айткан. Манаста да жүрбөйбү. Манаста да ушинтип айтат. Мына түркмөндөрдүн эмнеси бар, аларда да жүрөт. Баатыр деген ушундай төрөлөт. Андай мындай деп. Жана сен айтып аткан нерсе да ошондой эле. Бул кандай десем, жалпыга таандык бир мемдерде. Мем деп азыркы тил менен айтканда. Азыркы тил менен айтканда мем деген сөз бар го. Ооба, ал маданий маалыматтын бирдиги да, бир учкуну. Мем ошентип чечилет, единица культурной информации. Демек бул жөн эле дал келүү эмес, кокустук эмес. Башынан чыккан, башынан түзгөн, анан дүйнөнү бул адам аңдай баштаган кезден, анан мындай чачырап неткен сайын тиги коктуда жатып алып, жылдыздарды карап, көктү карап ойлонсо, тиги коктуда жатып алып, дагы бир ошентип ойлонгон да бул турмушта. Ошондон чыккан нерселер, көп нерсе. Анан бара-бара тарамдалып кетти да. Мына биз азыр түрк тилдүү элбиз деп атпайбы? Башында булар, атам заманда бир болгон. Азыр бир эмес да. Ар кимдин өзүнүн ажырашып кеткен тили бар, туурабы? Өзүнүн мына азыр биз айтып аткан жолой жосуну бар, менталитет деп коет го, ойлогону башка, салты башка. Улам заман өткөн сайын ошол эл ажырашып мындай эмне болгон сайын бири-биринен алыстай берет экен. А түбү келип жанагы мифтер. Ошол бир эле жерден чыккан, бир эле жерден тараган деп ошол Кембл айтып атат да. Бардык эпостор бар, бир гана биздин Манасты билбей калыптыр да. Манасты учурунда келген бир-эки жанагы америкалык нелер, ал Советтер Союзунда ушу Сербияга барып эпос айткан кишилерди угуп келген, анан Орто Азияга келейли десе, ошо жакта мыкты экен десе, виза бербей коюшкан, ошон үчүн келбей калган. Биздин Манас, азыр ошол дүйнөлүк, азыр кыйкырып атпайбызбы тиги, дүйнөгө тааныттаган. Дүйнөлүк илимий жанагы фольклористика боюнча, философия, ошол ойго, ошонун ийримине салына элек. Белгисиз Манас, аларга белгисиз, Ооба. Мына ушул жактарынан мына бикамерный мышление деп коет азыр булар айтканда, эки камералуу ойлом деп, эки жак. Ал кадимки эле жанагы нейрохирургиянын терминология эмнесине жетишкендиктерине негизделип табылган нерсе. Ошону мына илгерки мына Гомердин Илиада менен Одиссеясын, анан дагы башка чыгармаларды окуп отуруп капысынан байкап калган да. Анан эмнеге мындай болот десе, мына сол мээңе келген информация, маалымат, аны иштеп чыгып, анан оң мээңе берет экен. Оң мээң анан сага берет. Мындай кыл, андай кыл деп. Ошондой учурлар мына бизде деле, Манаста деле көп да. Тиги
Алар айтып атат тиги кудайлар мени таштап кетти, менин кудайларым мени мурда колдочу эле, анан кийин мындай болуп калды. Ошондон чыгарып атышат. Качан аң сезим пайда болгон? Адамдын аң сезими, качан кудайлар асманга көтөрүлүп кеткенде, ошондон кийин адам өзүнчө ойлоно баштаган, өзүнчө аң сезими, жоопкерчилиги башкалары келген деп. Ага чейин алар кудайлар эмне айтса ошону аткара берген жөн эле. Робот болгон. Ушул сыяктуу азыркы илимдин көз карашы менен карап, өзүнчө бир жаңы бир теория ача турган жагдайлар, учурлар бизде деле көп. Ошол эле Манастан канчасын тапса болот. Канча катмарлар бар. Башка эпосторду алып көрсөк, өзгөчө мына ушу Кожо Жаш, тиги Эртөштүк, ошолордо деле көп нерселер бар. Кийинки жанагы Курманбек, Сарынжыбек тигилер го, алар кичине башкараак өңүткө өтүп кеткен, алар жалаң баатырчылык, бирок аларда деле ошондой бир биздин ошо дүйнөдө биз суктанып аткан философияга алып барып ошого теңей турган, ошолор аркылуу чечмелеп түшүндүрүп бере турган жагдайлар көп. Эми сиз ушул ойлоруңузду айтып, ошол илимдин тилине салып, таанытып, изилдей тургандарга сунуштап көрдүңүзбү? Ошолор менен ушинтип бетмаңдап сүйлөштүңүзбү? Кызыккандар барбы? Азыр мына жаштар болобу? Мен бир гана өзүм ушу мен философ эмесмин. Жок эми. Эгер доктор болсом философиядан эмге да өкүнүп калам. Жаза бериңиз да, мана ага азыркы илимий даражалардын баркын билип атабыз го. Ооба, жазам дечи, эмнеде. Мен мына ошо Айтматов жөнүндөгү китебимде жаздым ошо. Ушундай нерселердичи. Биздин эмнелерибиз эчтемеден кем калбайт булар. Дүйнөнү таануу жагынан, дүйнөнү баамдоо жагынан, дүйнөнү көрүү жагынан кыргыздардын өзүнчө бир чоң маданият деп коелучу, маданият болду да бул өзү, философиясы болгон да. Анан ошону жалпылап, анан азыркы замандагы философиянын деңгээлине жеткириш керек да бизге да. Эми аны айтсаң кээ бирлер айтат, аны эмне кыласың дейт. Андан көрө философ илимдеринин доктору дегендер бар, философия дагы мында академиктер бар. Культуролог, антрополог дегендер жүрөт. Окуп көрсөң айланып кетейин, эми баягы эле кечеги сен билген нерселерди айтат, бир эмнеси жок. Ошо негизинен ушу биздин эски мурастарга көңүл бурган, айткан деген адамдар аз болуп атат. Сен айтып атпайсың, ошону билген адамдар азайып барат. Азайып барат, чынын деле азайып барат. Анан эми ошол мурастарды дагы эң жаман жери. Ошол мурастарды да мен биларманмын деп бурмалап аткандар бар да. Каратып туруп бурмалап атат да. Мына Манасты кантип бурмалап атат. Айланып кетейин, эми сөз жок. Анын баары менен айтыша берсең, деше берсең, абийириң калбайт, тамтыгың калбайт. Ушундай заман болуп калды. Бирок болбосо тиги бизден мына Азиз Салиев деген бар эле. Анан Табалдиев деген бар эле. Азиз Салиев маселен мына улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы деген сөз бар да. Ошону кадимкидей философиялык өңүткө которуп түшүндүрүп берип атат. Эмне үчүн мындай, андай деп. Эми ошондой андай чоң үлкөн философтор жок болгондон кийин кыргыздын ошо бир макал сакал экен, бир айтылып калганда анан андай эмне деп жүрө беребиз. Фольклористиканын деңгээлинен көтөрүлбөй жатат. Эми ал мына илимге жараша өзү илим мыкты болсо, өнүккөн болсо, тигил жагыбызды да көтөрүп чыксак болот эле. Ошол бизде баарын кендирди кескен ошол илимди да өнүктүрө албай атабыз. Каяктагы бир жомоктор менен толтуруп салдык иши кылып. Реалдуу кыргыздын нагыз өзүнө тиешелүү, өзүнө керектүү нерселерди айтып деп турганга кичине кудуретибиз жетпей атат. Мен жанагы эле айттым го, ошо мен дагы бир айтып кетейин, мына илгери Түгөлбай Сыдыкбековдор кичине козгогон ушул маселени. Биздин заманга чейинки 2001-жылы деп кыргыз, азыр андан ары деп атып 201-жылы. 201-жылы.
Кызматчанын ооба. тарыхында. Жана Мавадын деген келип Мөтөкан деп коет, аны түрктөр. Мөтөкан келип кыргызды басып алды деп атпайбы? Кыргызды басып алганда ошондо кыргыз кайсы тилде сүйлөгөн? Эч ким билбейт. Туурабы? Анан кийин азыр келип эле анан биз түрк тилдүүбүз дейт. Түрк деген сөз, термин 545-жылы пайда болду. Ооба. Муну Бартольдтон баштап баардыгы эле айтып келди. Могу кыргыз деген термин бир нече не деп. Атыгүлү Бартольд бар бекен, тиги андай бар. Канча дагы бир топ эле улуу. Ошон үчүн баягы түрк тилдүү элдин ордуна кыргыз тилдүү эл, кыргыз таануу деп айтыш керек деп кээ бирлер айтып калганын укканбыз. Ооба. Жок, азыр ошентип айткыла десе тартынып атпайбы? Ооба, тартынып атышат. Бул илим да. Мына Ушуну таанытуу, башка түрк тилдүү элдерге таанытуу, ошону моюнга алдыруу мүмкүн эмес деп чыкышат. Тиги бирөөнү жамандагандыгы эмес, бирөөнү басмаа. Бул илим. Ошондун маанасында мына Сагынбай Аксакал айтып атат. Айткан тилим эне тил дейт, акылмандар ойлоп бил дейт. Аркатаңыз түрктүр дейт. Анык тили кыргызды аңдай албай жүрүптүр дейт. Жеке менин көз карашымда Сагынбай Аксакал жөнүндө отуруп айтып койгон жок. Бул деле жанагы сөнөкөбүз айтып аткан эстем, генетикалык эстем, генетический память. Ошо жактан келген, калып калган маалымат. Анан жөнүндө бул мынтип айтып коюптур, биздин эне тилибизди мактаптыр деп өтүп кетебиз. Анын артында ушундай проблемалар жатат, ушундай чалкеш бир чече турган, айта турган ойлор жатат. Ушул. Эчембай ага, сизге чоң рахмат. Убакыт тар болуп калды. Тилекке каршы буйруса дагы ушул студияда ушул маектерди улантарбыз. Буйруса сизге рахмат. Эң башкысы ден соолук. Ушул изилдөөлөрүңүзгө, эмгектериңизге мындай ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Силерге дагы ишиңерге ийгиликтүү болсун, аман болгула, тынч болгула. Урматтуу НТС'тин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.